Адамзат акыл эске толуп тээ жер каймактагындан тарта эле жаратылышка ыйык нерсе катары сый мамиле жасоону даңазалай келишкен. Кыргыз элинин эпостарында, жомоктору, баяндарында жаратылыш тоо таш, суу, дарак, булуттар, асман, жер, тирүү нерсе катары эсептелинип, алардын ар биринин өзүнчө кудайы, падышасы бар. Тактап айтканда, ар бири өз ааламында гармонияда жашашат. Ал эми адам дайыма ушул гармонияга каршы чыккан, ошол эле учурда жаратылыштын ажырагыс бир бөлүгү катары сүрөттөлүп келет. Ар бир улуттун өз-өзүнчө жаратылыш менен адамзаттын мамилеси тууралуу жомоктору, баяндары илгертеден эле айтылып келген. Кыргыз кинематографиясында бул темага байланыштуу Карагул ботом, Кожо жаш тасмаларын атасак болот. Кийинки эгемен жылдары жаратылыш менен адамзаттын конфликтисин ача алган тасма Дарагыры тасмасы болуп калды. Дарактын символу бул жашоонун символу да, жашоо өмүрдүн символу. Тамыры бар, экинчиден өзөгү бар, кармап турган. Анан баягы бутактар менен чыккан мөмөсү бар да. Бул адамзатты символ кылат, бул адамзаттын символу, демек адамзаттын ыры деп да койсо болот. Бул дарак, бул өмүр, бул биздин келечегибиз деген символ. Бүгүн эртең менен жамгыр төгүп, шамал болот эле тарта келгенде сол бул ачылып берди. Бисмилла. Азыркы жаштардын кабыл алуусу оңоюраак багытта берген, бирок ичинде чоң ойлор камтылган. Ошол жаратылышты сүйүү, жаратылыш менен жакшы мамиледе болуу, коргоо жаратылышты, салтты сактоо. Дарагыр тасмасынын сюжети өзү классикалык сюжет. Башталганда ушул бейиште болгон жерде, жайлоодо, көк шиберде жашаган ушул коом менен башталат. Анан ушу дарагырында жанагы өсүп турган мазар, өсүп турган дарак бул табияттын, токчулуктун, молчулуктун, бейкуттуктун, бейиштин образы да. Анан ошол жерде жашагандар жана байлыкка манчырканып, көзүн май басып кеткенде өзүлөрү жашаган табиятка кол салып атышат да. Акыры жут келип, өзүлөрү ошол бейиштен айдалып, бул жерден эсен дагы ал айылдан кетип атат, Базарбай дагы ошол айылды таштап кетип атат да. Эгер жаратылышты таарынтып алсак, адам баласы оңбойт экенин, жаратылышты сыйласак, ошол адам ошондон гүлдөп өсөт экенин кыргыздар байыртадан эле билишкен. Көчмөн философиясында эң биринчи нерсе бул жаратылыш менен гармонияда болуу да. Эң негизги философиясы ошол. Санжыра деген сөз өзү ушул мен билишимче араб тилинен келсе керек эле. Мааниси дарак дегенди түшүндүрөт да. Бизде да мурда ошол мааниде айтылып келчү, азыр бүгүнкү күндө аз колдонуп келатыптыр. Баланча адамдын оң бутагынан, сол бутагынан деген мааниде көп айтылчу да. Образын карасаңар, бул ошол эле даракты колдонушат да. Алдында тамыры бар, анан өзөгү бар, бутактары менен мынтип тарап кеткен сүрөттөр бүгүнкү күндө өтө популярдуу. Муну кыргыздар эле эмес, көчмөндөр эле эмес, муну дүйнө жүзүндөгү бардык элдер ушул дарактын образында колдонуп жүрүшөт да. Биз ушуну дагы дарак ыры дегенде жөн гана өсүп турган дарак эмес, мазарда эле эмес, ошол санжыра маанисинде дагы дарагыр деп атаганбыз. Качандыр бир кылымдар мурун ушул эле кыргыз тоолорунун арасында бир ууч уруу эл болгон. Тасманын баштапкы кадрлары көрсөтүп тургандай эле, бул эл байгерчиликте малы колотко батпай жайылып, той артынан той өткөрүп, кой үстүндө торгой жумурткалаган жай турмушту башынан өткөрүп жатышкан. Фильм башталары менен эле дарак мазарга зыярат кылып эне олтурат. Фильмдин контекстинде алып карасак, дарак мазар бул жогоруда айтып өткөндөй жаратылыштын символу, ыйык нерсе. Жаратылыштын жатынындай болгон мазарга сый мамиле жасап, эне ошол жерде жүрөт. Эне үйдөгү очок сымал, жаратылыш
эне, мазар баары биригип, ыйык мекендин, жердин символу катары кабылданат. Кыздары бийлеп боорсок бышырып, дасторкон толо мөмө жемиш, адырында миңдеген малы жайылып, бейиште жашап жаткан элдей сезилет. Адатта адам мындай тынч жыргал жашоодо эсирип кетет эмеспи? Элдин башы болуп жүргөн Базарбай дагы эсирип, малынын көптүгүнө, көз кыры менен кыймылдап турган жигиттеринин күчүнө таянып, мансап күтүп, манчыркап кетет. Муну Базарбайдын ырынан эле байкаса болот. Эми Куданы тоскондо бир жылкынын этин жеген киши эми тойду да чынында. Анан дагы деле жылкы соем деген бул ысырапкорчулук да. Менин малым көп деген амбицияны көрсөткүсү келип атат да ал жерде. Байлыгын көрсөткүсү келип атат. Жеке адамдын амбициясынын айынан мындайча айтканда бүтүндөй эл кордук көрүп калды. Өзүнүн байлыгына, мансабына манчыркап кетип, эч нерсени тааныбай, анын кол астында жүргөн жана жан жигити дагы ошентип кылымдардан бери келе жаткан ушу ыйык мазарды колу барып ошону чаап коноктосконго деп. Бирок акырында ошонун бардыгы өз башына түшкөн бир кайгыны алып келип, элден журттан безип, башка жерде сөөгү калды мына. Мына ушундай текеберчилик менен мамиле кылган Базарбай башына мүшкүл ишти өзү үйүп алат. Жаратылыш менен адамдын конфликти ушул жерден башталат. Көкбөрү оюнунан чыр чыгып, эсен өгүздүн кара мүртөздүгүнөн утулуп, ызаланып калган. Ошондуктан ал кудаларга тартылчу сый тамак учаны итке берип жиберет. Кудалардын алдында уят болгусу келбеген Базарбай жигиттерине бул маселени тезинен чечүүсүн талап кылат. Ал өрөөндө токой жок болгондуктан жалгыз дарак мазарды кыйып, отун кылып жагууну чечишет. Эттер тең тартмак белек. Кантип отун жок. Эч нерсени билбей. Тапкала. Дагыр жол кайтала. Жана огончо учап бышып даяр болсун. Отун алжа суу курдук. Асан. Тетиги даракты чаап келди. Кантип? Ал мазарда. Чап дегенде чабасың. Мазардын кусуру урат. Сен эмне? Ошол жомокко ишенесиңби? Иниңдин кылыгын өзүң тартасың, уктуңбу? Адамдардын майда текеберчилиги, көзүн май басып, болбогон иш үчүн ыйык нерсеге балта чабуусу ошол элдин бейиштегидей жашоосуна бүлүк салат. Бул жерде уча тартуудан чыккан чыр деп муну жеңил түшүнүүгө эч болбойт. Себеби дегенде уча тартуу кыргыздын коноктосуудагы маданиятынын бир жакшы бир мактанарлык белгиси. Ал уча жөн кишиге тартылбайт. Бул жерде жанагы Базарбай жаңы келген кудасына уча тартпаса, анда ал кепке калат, сөзгө калат. Биз муну фильмдин жанрында бир бурулуу чекити деп коебуз. Ошого ролду аткарган нерсе да, кийинки окуяны түртө турган нерсе. Бирок ошол уча жагы кыргызга тезирээк жетет да бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө карабайсызбы, аш тойлордун убактысы болуп атпайбы? Бул дагы көрүүчүнү өзүнүн тилинде сүйлөшүү болгон аракет. Ошолордун тилинде сүйлөшүү болгон аракет. Негизи ошо мансап менен бийликтин образы катары колдонгонбуз. Бүгүнкү күндө деле бул актуалдуулугун жоготкон жок. Бүгүнкү күндө деле тойлордо канча чырлар ошо түз мааниде уча менен болуп жүргөн болсо, коомчулукта дагы, саясатта дагы талаш тартыштар мындай өтмө мааниде ала турган болсок, учаны талашып
көп көйгөйлүү маселелер ошондон жаралып жүрөт да. Бакты кыяйын дейм, мазардан корком, кыйбайын дейм, назардан корком деген ошол макал ошол жерден ондон калып калган экен да. Отун калбай калганда анан баягы бир аябай сыйлуу бир кишини сыйлап атып, анан буйрук берген экен да, жанагы ошол мазарды кыйгыла деп ошондон пайда болгон да. Анан мазарды кыйып, анан тукумга анан чоң залакасы тийген экен да. Тасмада ошол учурдан тартып жаратылыш кунарсыз болуп көрсөтүлө баштайт. Башкы каарман Эсендин жүргөн жеринин баары чөл, такыр жер, суусуз, какталган ысык дала. Мергенчи. Эй, мергенчи. Су берчи. Ички дүйнөсүнүн абалына жараша ошо сырткы дүйнөдагы ошондой атмосфера берүү максатында, мисалы үчүн тунжурап ички дүйнөсү бөксөрүп турганда, адамзатынан көңүлү калып турган маалда ошо жаратылыштагы ошондой мындай боштук, тала, чөл кагыраган, жансыз деген мааниде ошондой жерлерди тандадык. Ал эми сүйүү учурунда сүйүүлөр биригип бирин бири табышып аткан жерде гүлдүү жерлер, жашоо жакшы кезинде көк шүбер, жайлоо, дүкүрөгөн маал. Негизи эле кыргыз киносунда адам менен табияттын ортосундагы мамиле аябагандай дээрлик бардык фильмдеринде чагылдырылат да. Бул эми баягы бизге өзүнчө бир мектеп болуп калды десек болот. Бул дагы болсо баягы биздин көчмөн цивилизациясынын алып жүрүүчүлөрү катары болсо керек деп ойлойм да. Тасмада эң бир маанилүү эпизод бар. Базарбай чоочун элге көчүп келип, түндүк көтөрүп жаткан учурда алардын жанына ошол элдин манабы бастырып өтөт. Салам алейкум. Алейкум ассалам, батырлар. Түндүк көтөрүп атты беле. Бүгүн түндүк көтөрсө. Эртең жайып талашасың да. Алачык тиккенге гана уруксат. Ошондон кийин Базарбайдын тукуму боз үй тиге албай алачык тигип жашап башташат. Чечкиле. Демек кыргыз жашоосунда боз үй бул ата мекендин туруктуу турмуштун көрсөткүчү. Ат айланып казыгын табат дегендей, Эсен дагы өз айылына кайтып келип, душманын жеңгенден кийин биринчи эле аткарган иши эли менен кошо түндүк көтөрүп, боз үй тигип жатат. Боз үй жаңы турмуштун, жаңы дүйнөнүн символу. Боз үй тигип, жаратылыш менен шайкеш жашоо куруу кыргыз элинин негизги философиясы катары кабылдасак болот. Боз үй азыркы тил менен айтканда эң эле таза, экологиялык адамдардын колунан чыккан турак. Башка улуттарда дубал куруп, жерди казып, топурак менен ылайчылап, чеп тургузушса, кыргыздар жаратылышка эч бир зыяны тийбеген, кайда барса өзү менен кошо көчүрүп ала кете алган үйдү ойлоп табышкан. Боз үй адамдын акылынан чыккан эң бир керемет турак десек жаңылышпайбыз. Анын ар бир бөлүгү өзүнчө философия. Түндүгү, кыркуугу, керегеси, чий жабуусу, босогосу, коломтосу ар бири өз-өзүнчө мааниге ээ. Боз үй кыргыз турмушунун борбору. Түндүктө 75 тешик болот мына. Бул жерде түндүктө 75 тешик болот. Чамгаракка келсек, чамгаракты ар ким табитине жараша салып чөчөт, да бирок илгери 3төн эле чамгарак болчу экен. Анын дагы өзүнүн чечилиши бар экен. Бул 3төн чамгарак мезгилди элестетет экен, эсептелет экен ата бабалардын эсебинде. Бир мезгилде 3төн ай болот. Ар бири ай болуп эсептелет. 4 мезгил бар бизде жылда. Мына бул 4 чамгарактын 4 жагы 4 мезгил. Түндүк бул космоста карап турат эмеспи?
азыркы биз жашап аткан үйлөр каптал жакта карап атса, түндүк болсо космосту карайт да, асманды карайт. Анан ошо бирден бир мындай Кудай менен болобу же прямой космос менен болобу, мындай бала өйдө карап жатканда кыялы чексиз кетет да. Боз үй бул ата бабадан келаткан мурас деп эсептейм. Бизге ушундай баалуулукту бизге жеткизип берген ата бабалардыкын биз бала чакабызга так ошондой кемитпей өткөрүп беришибиз керек. Боз үй кыргыз коомунда ар бирине өз-өзүнчө роль берип турат. Тасмада эркектер бийликтин символу катары колдонулган учаны бири-бирине тартып, бири-бирине күчүн, байлыгын көрсөтүшүп, мактанышса, аялдар мазарга зыярат кылып, наристе күтүп, очокту өчүрбөгөнгө аракет кылышат. Азыркы турмуштун шартына салып карасак, чын эле энелерибиз тээ алыска кеткен мигрант балдарын ойлоп, коломтону сактап турушса, бийлик башындагы манаптарыбыз бийлик бөлүшө албай, улам бири кубаланып, улам бири экинчисине күч көрсөтүп, бүтпөгөн чыр, ыркырашуу менен келе жатышат. Сен эмне? Мага тиз саланы калдыңбы? Мен гана эмес, Базарбай. Сага бүтүн эл каршы. Базарбай, акыл пеште. Кан төгүлүп кетпесин. Өзүң эле көчүп кет. Боз үйдүн гармониясы бузулуп тургандай сезилет. Тасманын акыркы кадрында мазардын жанында отурган эненин жүзү көрсөтүлбөйт. Демек, биз энени мекен катары кабылдасак, биздин келе турган мигранттар алардан кийинки тукум мекенге кайтып келеби? Эсендин энеси уулун тааныбай калган сымал, мекенибиз аларды тааный алабы? Апа, бул мен Эсен, уулуңузмун. Антип алдаганың жакшы эмес балам. Улуу киши менен тамашалашпа. Чын эле таанып айтасызбы? Чын эле таанып айтасызбы? Апа, бул мен Эсен, уулуңузмун. Ар бир улуттун өзүнө гана таандык болгон дүйнө таанымы бар. Дарагыры тасмасында кыргыз элинин жашоо турмушу терең сүрөттөлүп берилген. Кыздардын кийиминде абдан чоң философия бар. Ар бир сайма жөн эле кооздук үчүн сайылбастан, уз энелер дайыма тиккен кийим көйнөктөрүнө өзгөчө бир ойду салып тигишкен. Негизи эле оюлардын өзөгүн карай турган болсок, баардык оюлар эле өсүү өнү менен да байланышат да. Анан аялдардын кийиминдеги оюлар бул көпчүлүк учурда ошол жаратылыштан алынган. Жалбырактар, гүлдөр, ошол бүт жаратылыштан алынган оюлар колдонулган да. Шырдактагы деле оюлардын баардыгы эле ошол жан жаныбарлардан. Аркар мүйүз, кочкор мүйүз, анан карга тырмак, бүркүттүн канаты деген сыяктуу бүт эле ошол жаратылыштан алынган жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынган оюлар бүт эле. Калпак үчкө бөлүнөт, ушу туюк, 2 тала, анан 4 тала болупчу. Калпакты уютуп, бышырып жасаганда кийизден ганачы. Анан бул калпактын акыркы аябай жакшы, мыкты сакталганы биздин мамлекеттик тарых музейинде да сакталып турат. Ал жерде дагы экспонат бар азыркы күндө. Дарагы кино тасмасында биз ошо 2 айылдын, 2 журттун уруулук өзгөчөлүгүн көргөзүүгө аракет кылганда ошол жерде 2-нчи айылда туюк калпакты колдонгонбуз да. 1-нчи айыл менен 2-нчи айылдын өзгөчөлүгү ушу баш кийимден эркектердики болгон. Мисалы үчүн баш кийимдерден карай турган болсок, ошол эле элечек бул турмушка чыккан келиндердин кийими, турмушка чыккандан баштап кийилген дагы өлөр өлгөнгө чейин аны кийип жүргөн. Элечек биринчиден бул энеликтин белгиси болсо, бул элечектин тарбиялык мааниси аябай чоң болгон да. Анан эң негизгиси бул кепинге колдонулган элечектин кестемеси. Негизи эле эркек кишинин жаш курагына жараша калпакты кийишкен. Бул туюк калпак кийсе деле, 2 тала, 4 тала калпак кийсе деле бул өзгөчөлүгү ушу кыргагында болгон. Кыргагынан жашыл, көк, кызыл болуп, күрөң болуп, андан кийин кара, анан эң улуулары эле уже акка тартып, кыргагы жок, ак кыйык менен ак эле калпак кийип калышканда, бул кыргыздардын бир адамды карап туруп,
маңдайында келе жатқан адамды карап туруп деле ошо билген да ким экенин. Кыздардын көйнөгү, аялдардын көйнөгү жакасынан айырмачылык болгон. Мисалы үчүн кыз кезинде мындай туура жака болсо, турмушка чыккандан кийин узун жака болгон да. Узун жака эмне үчүн бул бала эмизгенге ылайыкташылган. Кыргыздардын баягы илгерки, байыркы кийимдерин карай турган болсок, ошол эң биринчиден бул ошол бычымдарынан сырткары түс өзгөчөлүгү. Кыргыздарда ушундай өзгөчө табит болгон. Өтө ачык түстөр тандалган эмес. Кызылды тандаганда дагы өтө ачык эмес, өтө күңүрт эмес, бир өзгөчө кызыл болгон. Бул кыргыздын кызылы деп айтып жүрүшөт. Бул кызыл түс баягы боз үйдү жошологондо, жанагы жошо кадимки эле илгеркидей ошо жошолоп үстүнө улам жошолой бергенде мындай бир аз күңүртүрөөк, бирок ошол эле учурда өтө кочкул эмес, бир айрыкча түс бар да кызылдын. Мындай оттеногу. Ошол түстү ошо кыргыздар көп колдонушкан. Ак түс дей турган болсок, кыргыз эли ак түскө өзгөчө маани берип келген. Ошол себептен дагы болсо керек, биздин негизги баш кийимдерибиз, мына аялга тиешелүү элечегибиз ак түстө болгон. Ал эч качан башка түскө өзгөргөн эмес. Жана калпагыбыз дагы ак түстө болгон. А негизи ак түскө өзгөчө маани беришкен. Мисалы үчүн ак кийиз, ак кездеме, ак нерсе деп коет, мисалы үчүн ак чачып, ак жалгасын деп ушул ак менен байланыштуу. Канды көтөргөндө да ак кийизге көтөрүшкөн дегендейчи, бул ак нерсе бул тазалыктын, улуулуктун терең нерсеси, терең философиясы ошол жакта болгондо түскө абдан маани берилген. Кыздардын топчусу, чачпагы, өрүлгөн чачындагы шуруулар, тебетей, шөкүлө, чыптамалары ошол кыздын кандай үй бүлөдөн чыккандыгы, анын эл арасында кандай орду бар экендигин, кадыры кандай экендигин көрсөтүп турат. Кыздын себи дагы ошондой тилек менен даярдалып, эненин кызга болгон керези баяндалып, көрсөтүлүп турган. Дарагыры тасмасында дагы Базарбайдын улуу кызы күйөөгө кетип жатканда кошок айтылат. Кошок менен кошо кызга сеп даярдалып, эненин акыл насааты, сүйүүсү ыр аркылуу, ый аркылуу берилет. Ак бикем каймана жүрүп ой сыр билген. Ак бикем мынагым сендей ой кыз кайда. Чоң апамдан калган тумар. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактап жүрсүн. Тумар бул биринчиден негизги өзүнүн максаты коргоо, сактоочу. Көздөн, сөздөн сактой турган нерсе. Дарыгарында биз тасмада ошо үй бүлөлүк мурас катары сактоочу буюм экендигин бирден бир көргөзгөн. Ошону менен ал бегим ай алгандан кийин бул бегим айдагы кийин өзүнүн кыздарына, неберелерине өткөрүп бере турган бир буюм болгон да, сактоочу, үй бүлөлүк сактоочу буюм болгон. Негизи эле кемер кур болобу, кыздардын кооздугу болобу, булар ошол учурда акча бирдиги сыяктуу дагы болуп эсептелинген да. Мисалы үчүн маржанды бир түндүк деп эсептешкен дагы, бул түндүктүн айланасы менен мындай толугу менен тизилген маржанды билдирет дагы, ал бир кара турган. Бир кара бул бир уй же бир жылкы дегендейчи. Ошондой эле мисалы үчүн кемер кур. Ал дагы аны сатып ийсе болгон. Ал да бир кара. Балким андан көбүрөөк турганбы, ким билет да, ал ошол кемер курдун ошол түзүлүшүнө да. А бул кемер курду дагы жеке эле баягы баалап бир окат катары эмес, анын өзүнүн дагы башкача мааниси болгон. Эң негизги ошол эркек катары көрсөтө турган бул кемер кур да. Эркектердин кийими бир өңчөй стилде болуп, негизинен күрөң жана ак түстөгү кийимдер кийгизилген. Кыргыз эркектери дайыма жоо бетинде, эл четинде болгондуктан баатырдык мүнөз калыптанып, көбүнчө көзгө илинбеген түстөрдө кийинишкен. Ойма чиймелер эң аз гана колдонулуп, алардын кийими бир өңчөй болгон. Себеби кыргыздар оюу чиймелүү, кызыл-тазыл кийимдерди аял заты гана кийинет деп эсептешип, эркектер обочулонуп турган.
Атүгүл кыргыз калпагындагы оюу чиймелер кийинчерээк 20-кылымда гана пайда болгон деген имиштер бар. А бирок кыргыз жигиттеринин эл башчыларынын кемер-курлары абдан кооздолуп жасалган. Канчалык кооз болуп жылтылдап, көздүн жоосун алып турса, ошончолук баалуу катары эсептелинип, эл башлары гана тагынышкан. Базарбай айылынан куулуп жүргөн кезинде кемер курун сатууну максат кылат. Кемер курун сатуу менен ал башчылыктан, бийликтен кетип калгандыгын өзү түшүнүп, билгенин аңдай алабыз. Айылда мага тең келчү жигит жок. Ошондой дейм да. А менде накта батырга жарашчу кемер кур бар. Кемер кур? Кемер куруңузду канчага сатасыз? Жигит бала балакатка толгондон кийин өзүнүн ата-энелери же туугандары ушу атайын кемер кур арнап беришкен, же арнап жасап беришкен да. Ага чейин бел болгон атагынган. Анан бул социалдык абалды дагы бирден бир түшүндүрөт. Мисалы үчүн кемер кур тагынып жүргөн бул кандайдыр кадыр барктуу адам, же болбосо өзүнүн колунда бар адам, же бир кандайдыр бир чоң байдын, бийдин жигит экенин билдирген. Кемер курду көп эле адамдар өзүнүн мүмкүнчүлүгү болгон эмес, биринчиден аз гана усталар жасаган. Кемер кур жасоо дагы бул техникасы усталарга гана байланыштуу. Кара усталарга, темир уста, күмүш менен иштегендерге. Ошондуктан бул бирден бир абдан баалуу буюмдардын бири болуп эсептелген. Кашаткеле сууга сен келсең, сенин алдыңдан тоссом тайгандай. Айданайын жеңеке, кагылайын жеңеке, сенин алдыңдан тоссом тайгандай. Кыргыз музыкасы дегенде эле биринчи кезекте оюбузга комуз келет эмеспи? Анан дара кырында дагы баардык чыгармалар ушул комуздун коштоосунда жазылды. Ал эми кадр ичинде ушу комуз менен байланышкан дагы эпизоддор бар эле. Ошолордун бири Өмүрзак Кайыпов менен Эльзар Өскөнбаеванын комуздун коштоосунда чыгармасы болчу да. Бирок тилекке каршы кинонун финалдык вариантына ал эпизоддо кирбей калды. Ал менен башка дагы бир топ жакшы ырлар кирбей калды да. Бул окуя 18-кылымда өткөн. Тарыхый. Бул буламыш катар айтылып калды, бирок болгон окуянын негизинде экен. Бул жерде эмне аспап колдонулам? Азыркы жаңы заманбап техниканы колдонгого болбойт. Үндөрү жарабайт. Анан эмне кылдым? Бир гана ошол кыргыздын өзүнүн канча аспапта ойноп жүргөнүн тарыхын изилдешке туура келди. Дара кырынын музыкасы бул илгерки тарыхты камтыган музыка десек болот. Анан ошого жараша черткенде дагы ошол мүнөз менен ошол илгерки тарыхтан илгертеден бери келаткан, алыстан бери келаткан бир музыканы черткенге аракет кылдым да, жетиген менен. Жетиген дагы ошол дара кыры сыяктуу өзүнүн дагы бир окшоштугу бар десек болот да. Бул мурда унутулуп калган, үзгүлтүккө учурап калган кыргыздын аспабы болуп келип, анан ошо кайра жанданып, азыр жаштарыбыз чертип атат. Бул аспап эзелки эне сайлык кыргыздар чертип келген, унутта калган аспап деп айтсак болот, жетиген. Маанилүү эпизоддордун бири бул Базарбай эл менен коштошуп, жана монологу бар, узун монологу. Эл менен коштошуп ырдап туруп, анан ырдын аягында башы кезилет да.
ошону мюзикл жанрын форматында кантип көрсөтөбүз деп көпкө ойлондук. Себеп дегенде жанагы мындай кан менен натуралдык стилде көрсөтүү болбосо эле. Себеп дегенде өзү музыкалык жанр болгондуктан, фольклорлук тасма болгондуктан, анан ошол жерге бизге кылгыяк жардамга келди да. Музыка жазылып атканда да ошо кылгыяк менен жазылды. Анан тасмада кылгыяктын кылдары үзүлгөндө Базарбайдын өмүрү үзүлөт. Музыка да ошол жерден токтойт да. Ölmek yok. Кыргыздарда бөтөнчө биз бул дүйнөгө келгенде ыйлап келебиз, ыр менен келебиз да. Бешик ырды алат бала төрөлгөндө адамды, кыргызды өмүр бою ошо ырлар жетеле берчү деп отурат да. Ошол эле жар ырды эки үй бүлө уралганда, кийин адам каза болгондо дагы кошок кошулуп, адам тиги дүйнөгө ошол ыр менен узатылат да. Анан биз да таң калдык, эмне үчүн ушундай музыка менен аябай шайкеш жашаган, жакшылыгы, жамандыгы музыка менен өткөн кыргыздарда буга чейин музыкалык тасмалар, мюзиклдер тартылган эмес депчи. Анан негизи эле мюзиклди тартуу кыйын да ишчи, бизге тескерисинче музыка аябай жардам берди тасмабызгачы. Анан ал күү өзү көп жыл мурда чыккан күү болчу. Аты Байыркы күү. Байыркы күү да, күүнүн мазмуну да ошондой. Азыркы кийинки күүлөргө мындай неметпейт, толгоосу да башка. Анан Айбеке жаккан окшойт. Ошол мазмунун айтайын деген ойду, же болбосо ошо жалпы кинонун нерсе эчтекесин мындай жолтоо болуп, мындай башка жака тартып, же бир антип кетпептир. Ошо киного жазылган сыяктуу, атайлап жазылган сыяктуу болуп калыптыр. Мага менин жеке өзүмө жакты. Камера. 49Б, кадр 1, дубль 1. Улут чачырап жок болуп кетпеши үчүн анын негизги борбордук идеясы болот. Ошол идеянын тегерегинде адамдар ой жүгүртүп, жоголбой жашай алышат. Космостук, ааламдык контекстте алып карасак, жаратылыш адамзатынан бир канча эсе күчтүү. Жаратылышка адамдын бар же жогу маанисиз. Адам жаратылышка муктаж. Ошондуктан адам өзүн сактап калуу үчүн негизги деп эсептелинген ыйыктарды карманган. Ишеним, дин, салт, үрп-адат жана эрежелер ошол борбордук идеянын тегерегинде түзүлөт. Кыргыздар эзелтеден жаратылыштын койнунда жашап, кокту колотту аралап, көчүп конуп жүрүшкөндүктөн ошого жараша каада салты калыптанган. Негизги ой жаратылышка татыктуу мамиле кылуу. Дарак мазарга сый мамиле жасоо. Экинчиси тукумду сактап калып, анын өөрчүүсүнө жол ачып берүү.
Ошондуктан атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер деген сыяктуу кечиримдүүлүктү үйрөтүшкөн. Тасмада Эсен Кебектен өч алуу үчүн үйүнө кирип барганда, Кебек кызын жоготуп, аялы өлүм алдында жаткан, алсыз абалда турган болот. Ошондо да Кебек жан дүйнөсүн тазалап, болгон чындыкты Эсенге айтып берет. Агасы Асанды ким өлтүргөнүн жашырбай, өзү да ага байланышы бар экенин билдирет. Ошондон кийин Кебек мойнуна камчы илип кечирим сурап туруп берет. Эсен, бегим, кечиргиле мени. Күнөөлүмүн. Өлтүрсөң, кыйнабай өлтүр. Өгүз каралы сайда дедиң бе? Өгүз! Эсен канчалык каны кайнап, өч алууну көксөп турганы менен эзелден калган салтты сыйлап, камчысын мойнуна илип турган Кебекти өлтүрбөй чыгып кетет. Кыргыздын айкөлдүгү ушул. Өткөн кеткен үчүн, куру намыс үчүн кан төгүп, баш кесүүнү туура көрбөйт. Салтты аттап кетпеген киши, айкөлдүктү көрсөтө алган киши эл башы болууга татыктуу боло алат. Эсен дагы өгүздү жеңген соң, аны өлтүргөндөн баш тартып, өгүздүн бийлигинин символу болгон камчысын жулуп алат. Өгүз камчысын алууга камынганда, эл арасындагы бирөө камчыны ыргытып жиберет. Мына ошентип, өгүз камчысынан, бийлигинен арылат. Эл болсо Эсендин артынан ээрчип, жаңы турмушту курууну башташат. Эсен ага чейин мергенчиден сабак алып, жүрөгүндөгү ызаасын жок кылып, баарын кечиргенден кийин сүйгөнүнө жетип, элин баштап кетүүдө. Адамдын жүрөгү таза болсо, демек жакшылыкка, ийгиликке жете алат. Эл журт, кайда барасыңар? Эшмамбет, кожо, Чыкпан, кайда барасыңар? Эл журт, кайда барасыңар? Эшмамбет, кожо, Чыкпан! Негизи Дара кырынын сценарийин көп жыл жазганбыз. 7 жылча дегенде бүттү го дейм. Башында жазып жүрүп, анан аягында ошол 5-6 вариант менен кино тартылды. Ошонун биринчи варианттарында мындай момент бар болчу. Эсен өгүз аскага асылып туруп калганда, Эсен өгүздү өлтүрчү да. Анан ойлонуп көрсөк, мындай идеологиялык жактан дагы биздин концепциябызга кичине туура келбей калды. Анан ойлонуп көрсөк, жана эл башкара турган адам, эл ээрчий турган адамдын колунда кам болбош керек экен да. Ал адам таза болуш керек. Ал адамды ошол айкөлдүк болуш керек. Ошол жаратылыш жөн эле нерсе эмес экенин, Алла Тааланын ушундай бир жараткан чоң бир белек экенин, ошого дагы бир жолу айтам, аяр мамиле кылыш керек экен. Ошол жактагы ырлар, оондор ошол касиетти сактайлы, кармайлы, ошол касиет жөнүндө. Ошо адамдарды жакшылыкка чакыруу, бул жөн эле бир нерсе болбостугун, ошонун баарын баяндап турган ошол музыка болуп эсептелинет да. Мен ошону ошо музыка менен чагылдырганга аракет кылдым. Жөн эле баягы көргөн нерсенин ырына угуп эле ошо концерт уккандай болбой, ошол кинонун эмне максатта тартылганы, то есть бул кинонун ою эмнеде экенин бүт баягы аңдап түшүнсө көрүүчү, өзүнө ой кылат, көөдөнү кичине болсо да тазарат. Кыска мындай локалдуу окуя болсо дагы чоң ойлор жатат да. Анткени кыргыз ошол каада салты менен жашап келет. Кыргыз ошол баскан жолу, тарыхы болгон үчүн биз ошол нерселерди унутпай, ал дайым көкүрөгүбүздө болуп, албетте биз жаңы прогрессивдүү башка жолдорго умтулганда дагы ошол прогрессивдүү жолдор, ошол жаңычыл идеялар өзүбүздүн каада салтыбыздын, тарыхыбыз менен гармонияда болуп турушу абзел. Ошол фильмде андайдыр бир кыргыз элинин турмушунун, кыргыз элинин көйгөйү, кыргыз элинин кубанычы, кыргыз элинин намысы, кыргыз элинин муңдары, кыргыз элинин тилеги камтылган темада фильм тартылган да.
тасманын деги эле бардык формасын муну жата калса Москвадан премьера болуп атканда дүйнөлүк сынчылардын эң ала башында турган Кирилл Эмильевич Разлогов өзү айткан, бул тасманын бул өзгөчөлүгү бул бардык жанрларды камтып кеткен дейт да. Бул ошол эле элдик кино, бул ошол эле коммерциялык кино, бул ошол эле бул жогорку деңгээлдеги искусство деп айткан да. Как рождаются такие оригинальные картины, как ваша, по-своему уникальные. Вот. Я думаю, что она не может не понравиться зрителям канала «Культура». Я надеюсь, что понравится фильм. Спасибо вам, Кирилл Эмильевич, что пригласили. У нас в гостях был Айбек Дайырбеков, режиссер картины «Песнь древа». Ушул жагынан эле алганда, мунун драматургиясы дагы бир башкача, жанагы актерлордун ойногону да башкача, ошол эле бул жерге мюзикл кошулуп кеткен. Ошол эле учурда биздин баягы жерге, элибизге, өзүбүздүн жайытыбыздын баалуулугу көрсөтүлгөн. Анан бул жагынан мен оюмча бул тасма өзгөчө орун ээлейт кыргыз эл үчүн. Азыркы саясий кырдаалга азыр биз кандай багыт алган атабыз, биз кандай жашоо турмушубуз кандай нук менен кетет деген суроолорго түздөн түз жооп бере турган тасма деп эсептейм. It's first of all is a musical and it's from Kyrgyzstan. So these are the two elements that you need to know. It's a very unusual film. Тасма 30-дан ашык кинофестивальдарга катышып, миңдеген көрүүчүлөрүн тапты. Андагы айтылган ой ошончо элдин арасына сиңип, өз максатына жеткенин, анын ийгилигинен билсек болот. Демек, тасманын экинчи өмүрү башталууда. Болгону адамдар кинотеатрдан чыккандан кийин дагы ушул негизги ойлорду унутпаса деген гана тилек.